Ассаламу алейкум достор. Азыр Facebook'ta карасак бүт эле талапкер, бүт эле президенттикке талапкерлигин коюп атыптыр. Бүт эле кандидат экен. Бияктан азыр кандидатурасын кое элек күмөндөр менен таза эле калыптыр. Калганы бүт эле коюптур. Итпай деле, чотпай деле баары эле кандидатурасын коюптур. Бул эмнени билдирет? Бул деген Кыргызстандын саясий элитасы жок. Бүт баары саясий труп, саясий өлүк болуп калды дегенди билдирет. Талапкерлердин баркы жок, президенттин ордунун баркы жок дегенди билдирет. Президент дегенге эң акылдуу, эң күчтүү, мамлекетти ойлогон, күчтүү менеджер, аброю бар, авторитети бар, ушундай бийик деңгээлде турган адамдар талапкерлигин коюш керек эле. Тилекке каршы артиси деле, итпайы деле, чотпайы деле баары талапкерлигин коюп алды. Бул деген сырткы өлкөлөргө, коңшу өлкөлөргө өтө терс көрүнүш жана биздин аброюбузду жерге тебелеп салганды билдирет. Бизде тилекке каршы баары эле саясатчы болуп кетти. Айылга барсаң, ар бир көчөгө кирсең жана ар бир үйгө барсаң, же тойго барып бир столдун чекесинде отурсаң эле саясатты сүйлөшөт. Бул эң кедей мамлекеттерде боло турган окуя. Анткени мамлекетиң, элиң канчалык кедей болгон сайын, жакыр болгон сайын эл саясатташат. Анткени бошчулуктун, бекерчиликтин айынан, жаман жашоонун айынан элдер талкуу кылат. Өкмөт иштебей атат, жогорку кеңеш иштебей атат, президент иштебей атат деп. Ошонун айынан баары саясатчы болот. А бай өлкөлөрдө эч качан саясатты талкуулабайт. Анткени аларга не до этого, алардын өздөрүнүн жумуштары бар, курсактары ток. Тилекке каршы, мен өзүм азыр чарбамда отурам, өзүм хозяйствода. Өзүбүздүн ушул офисте отуруп, мен дайыма өз пикиримди билдирип келем. Азыркы учурда кырдаал карасак, мына доллардын курсу 85ке чыкты. Бул темп менен кетсе, жакын арада доллар 100 сомго жетет. Евро 120 сомго чыгат. Азыр мына доллар 85 сом, евро 100 сомго чыкты. Былтыр эле ушул маалда доллар 68 сом болчу курсу. Bir жылга жетпеген убакытта 17 сомго доллардын кымбатташы бул түшкө кирбеген нерсе. Бул үчүн мурдагы өкмөт толук кандуу жоопту. Ошол эле маалда Улуттук банк Толкунбек Абдугулов жоопту. Себеби доллардын резко өсүп кеткенине жана доллары шок болгонуна толук кандуу НБКР жоопту. Себеби 2016 жылдан бери жыл сайын 2 сом, 3 сомдон долларды кымбаттатканда, кымбаттап акырындык менен кымбаттап келип, бул бизге эч кандай сезилмек эмес, билинмек эмес. Биздики шоковый состояние болду. Туруп сразу кымбаттады. Эми муну менен Кыргызстанда ар бир үй бүлөдө кредит бар. Ар бир бизнесменин кредити бар. Керек болсо Салымбековдун да кредити бар. Кредити жок, ишкер жок, кредити жок, бизнес жок, баарында кредит бар. И ошол эле маалда бизде да кредит бар. Биз дагы доллар менен алганбыз кредитти. Эми пандемия учуру болду. Бизнес токтоп калды. Айрым бизнес банкрот болду. Дордой жабылып турат. Кытайда граница жабылды. Биз дагы 6 ай токтоп, 7 ай иштеген жокпуз. Себеби биз товарды Европадан евро менен алабыз. Икраларды жана башка продукцияларды корм Европадан келет. Евро менен алабыз. Границалардын пандемиянын учурунан алар товарлардын баары кымбаттап, кымбаттагандан мурун бияка келгенге мүмкүнчүлүк болгон жок, границалар жабылып. Эми туугандар, ошол учурда, ошол банктагылар бизнес банкрот болуп атканда, ишкерлер банкрот, эл кыйналып атканда, эмне себептен ошол өкмөт демилгелеп, ошол эле Улуттук банк демилгелеп, эмне себептен качабы пандемия учурунда
проценттерди үстөк пайызын токтотуп коюшкан жок. Кача ошо пандемия учурунда пайызын төлөп эле койгула депчи. Анткени элди ойлогон бир дагы өкмөт, бир дагы банктагы жок. Эмне себептен бизнес банкрот болуш керек, эмне себептен эл кыйналыш керек, банктар ошол мурда тапкан пайдасын дагы эле табыш керек. Банктар дагы банкрот болбош керек, туура. Бирок банктар таза пайдасын бір билен азайтса болмок да бир аз. Мурда 200 миллион сом тапса жылына, азыр 50 миллион сомго түшүрүп, минимально элдин состояниясын түшүнүп, бизнеске жардам бериш керек эле да. Урматтуу бийликке аттанган талапкерлер, экономиканы карагыла. Силерге бул президенттик такты оюнчук болуп калдыбы? Айыл өкмөткө дагы араңарда жүгүрүп баратканыңар жарабайсыңар. Айыл өкмөткө дагы мен айтып коеюн, жарабайсыңар.